Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, бизде Кызылка шаарында калктын саны азыр 100 миңден ашып кетти да. Бул Баткен областынын ички миграциясы дагы, Ноокат районунун ички миграциясы бүт Кызылка шаарына келип жайгашып атат да. Анан мектепке, бала бакчага аябай муктаж шаар болуп калды азыркы мезгилдечи. Ошол эле Кызылка шаарынын 15-чи кичи районда номер 3 орто мектебинин фундаментинин куюлганына 30 жыл болуптур да. Ошо бойдон турат. Азыркы күнгөчө бир жетекчи Госстройдон же билим берүү министрлигинен бир киши барып кабар алган жок да. Ушул маселе боюнча сиз жазып алсаңыз, ошол тиешелүү жетекчилерге тапшырма берсеңиз. Андан тышкары ошол эле Кызылка шаарындагы номер 12 Аккуу бала бакчасы бар. Бул май айындагы селдин кесепетинен жабыркап, имараты да эски, өтө кооптуу абалда турат да. Ошол номер 12 Аккуу бала бакчасын жаңы имарат курууда бул зарыл болуп атат. Андан тышкары Кызылка шаарындагы Восток 2 жана 1 жаңы конушуна жаңы мектеп, жаңы бала бакча куруш керек болуп атат. Биз эми жарандарыбызга бир ушундай жок дегенде бала бакча, мектептерди куруп берсек жакшы болот эле да. Ушул 3 маселе боюнча тиешелүү жетекчилерге протоколдук тапшырма берип койсоңуз, рахмат чоң. Рахмат чоң. Кийинки сөз Шабазов Бахридин Валиевичке берилет.